өткөн жумада шайлоочулар менен жолуккан учурда жаңы дайындалган айыл өкмөттөр менен жана жергиликтүү кеңештин төрагалары менен жолуктук. Ал жолугушууда талкуу АТРдин алкагында болду. АТРде бүгүнкү күндө 3 көйгөйлүү маселе бар экен. Биринчиси ошо бирдиктик штат боюнча айыл өкмөттүн орун басары деген штат каралбай калыптыр. Себеби дегенде ал кызматты катчыга өткөрүлүп бериптир. Бирок алар айтып атат, бүгүн физикалык түрдө ал адам жетише албай атат дейт. Себеби дегенде бир айыл өкмөттө 10га жакын айылдар кошулганына байланыштуу. Экинчиси ички каналдар боюнча, АВП боюнча Бакыт Эргешевич өткөндө келип айтты эле, ошол ички каналдарда өзүбүздүн балансыз калабыз деп, ошону дагы бир тактап сурашып атат. Үчүнчүсү бир жердин трансформациялоо боюнча болуп атат. Бир категориядан экинчи категорияга которгон учурда айыл өкмөттөргө мындай көп чыгымдарды алып келип атат да. Ушул 3 маселени боюнча бир маалымат берип койсоңуз, Акылбек Үсөнбекович. АВП менен трансформация боюнча Бакыт Эргешевич айтат го, замдар болбойт. Бир кичинекей айыл өкмөткө бир зам, андан кийин дагы экинчи зам деп кете бербей, бир айыл өкмөтү өзү иштейт. Жоопту катчы кылып коюптур да, жоопту катчы физически жетишпей атат дейт. 10 айылдар биригип атса. Чын эле бул жалаң эле талас эмес, бул республика боюнча маселе экен. Урматтуу депутаттар, хронометраж жазайлы, сиздер менен чогуу барып. Мен ошону жазаган үчүн административный реформага бардык да. Эртең менен кечке чейин эмне кылат? Азыр мына сет аркылуу кагаздын баарын алмаштырып атабыз. Мурун колго жазчу элек. Азыр компьютер бүт баарын басып берип атат. Мына чат GPT деген чыкты, служебный записка жаз. Айылдын маселеси боюнча десе жазып берет. Анан алар эмне эртең менен кечке чейин эмне кылып атат? Хронометраж кылайлы, аябай катуу иштеп, бүркүлдөп, өсүп аткан жерге бир эмес 2-3 зам берели. Тыптынч жаткан жерге эле барып эле анан штаттын баарын Кыргызстан боюнча берип койгон болбойт. Жарайт. Биз аларга мүмкүнчүлүк бердик. Кайсы специалист керекпи? Контракт менен алгыла. 3 айга, 6 айга проблема чечилдиби? Андан кийин кете бергиле. АВПлар боюнча азыр айтып коет. Бактыбек Каныбекович, сиз туура маселе койдуңуз. Биз айткан канал боюнча, ошол боюнча эле иш алып баратабыз. Эгерде азыр элдер угуп атса, ошону айтып коеюнчу механизмдерин. Ошол жердеги АВПнын жамаат тейлеген да мурда. Ошол жамааттын чечимин жана айыл өкмөттүн чечимин керек. Биздин ушул райондо ООС менен байланышып, ал жерде ошол каналды баланска өткөрүш керек. Бул мамлекеттик мүлк агентствонун аркылуу өтөт да. Ошол процедураны билиш керек да. Ошол процедура өткөндөн кийин биз өзүбүз баланска алабыз, биз өзүбүз тейлейбиз. Анан азыркы тариф менен ушул сууну биз жеткизебиз. Ошонун баарын элге айтыш керек. Ошол биз саясатты алып баратабыз, ошого чейин барабыз. Бул чоң жумуш, бул чоң жоопкерчилик, бирок ошол корпустун ошол бар айтабыз. Ушунча анын аягына чейин чыгарабыз. Бактыргыч качан башталат? Качан башталып атат? Уже башталып өткөрүп баланска. ООС менен ишти алып барыш керек. Бул жерде эң негизги маселе жамаат, айыл өкмөт өздөрү баштап атат ишти. Сөз сүйлөп коюп атат, бирок кагаз жазыш керек, чечим чыгарыш керек, токтом чыгарыш керек, анан баланска өткөрүш керек. Макулбу? Трансформация боюнча айтып койсоңуз, бир категориядан экинчи категорияга которуу боюнча айыл өкмөттөрүнүн акчасы, каражаты көп кетип атат да, ошону азайтып берүүнү суранып атат. Эми азыр трансформация боюнча саясаты тиги бүт процедура азыркы өтүп кетти, ал агентствосы. Ошол боюнча ошолорго тапшырма берелик. Анткени азыр мен так маалымат айта албайм бага боюнча. Тиги оформление боюнчачы. Кийинки суроо боюнча бул бир нече жолу көтөрүлүп келди, Акылбек Үсөнбекович. Аманбаева айылынан Талаш шаарына газификация кылуу боюнча 92 чакырымды. Ана мына деп келип атабыз, башка инвестор табабыз дедик, частный Газпромго дагы жүктөдүк, бирок 2030-жылдагы салабыз деп атат да. Ушул маселе боюнча бир дыкат өзүңүз бир карап, Казакстан биздин боордош республикасы менен бир сүйлөшүп, ошону өткөрсөк кандай болобу бизге? Жанагы келишимди бир аз өзгөртсөк болобу? Себеби дегенде биз дагы мына өткөн жылды көрдүңүз, кургак жылда Кировка суу сактагына суу калбай калганча бердик го боордош элге. Булар да бизге бир түз мамиле кылабы деген ойдо. Ушу маалымат берсеңиз ушу боюнча. Макул, мен караштырып көрөйүн. Газпромду Болот Эрилханович Таласта төрөлгөндө жакшы эле жардам берип атат Таласка.
Бул боюнча дагы аны менен акылдашайлы. Казакстандын премьери келсе, бул суроону дагы көтөрөбүз. Анан эң негизгиси бул Сосновка Ашутөр жана Ашутөр Талас жолу боюнча. ТЭОзун кылып берип деген боюнча да сурандык эле, бирок кече зам министрлер айтып атат, Белогорканы кылабыз деп атат. Сиз инженер строительмин дейсиз жол боюнча. 7 километр туннель кылабыз деп атат. Бул Кыргызстанга минус алып келе турган жол болуп атат. Ошон үчүн ушул жолдун ТЭОзун кылдырып бергенге бир көмөктөшүп коесузбу? Эми каяка эмне курат мага айта элек бул. Кече зам министрлер мынакей биздин тармактуу комитетте айтып атат. Эми акча таап, дагы бир жолу альтернативдүү жол куруп алышса мен каршы эмесмин. Бирок жана туннель болуш керек. ТЭОсуна биз акча бөлүп беребиз. Минтранс жасабаса анда МЧС жасайт. Бирок ТЭОсу керек, туннель болот. Ашутөр боюнча ТЭОзун кылдыртканга убада бересизби? Жөн, мен азыр ошо туннелдер боюнча ТЭОлорду карап көрөйлү. ТЭОлоруна акча бөлүп беребиз. Кийинки маселе болсо 1,5 жыл болду мына бийик тоолуу аймактар боюнча баягы калын эме кыштактарды инвентаризациялоо боюнча иш алып барууга комиссия түзүлдү эле, жыйынтыгы жок мынакей бүгүнкү күнгө чейин. Эдил Жолдубаевич иштеп атат, азыр отпускада экен, мен тактап көрөйүн. Бирок 1800 метрден ылдый түшпөйт, өйдө көтөрүлүшү мүмкүн.